Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Катталуучулар, ат сүйүүчүлөр. Мына ушинтип Карабулак айылына келдик. Бул жерден жанагы чекер айтылуу кашка аттын уругунан азыркы учурда бунун жашы 1,5 жашар полторашка. Ушу сатууга коюлуп атат. Бунун атасы жанагы Кеңеш аканын ахилеси экен. Мага достор көрүп турасыңар, ден соолугу таза экен да, путунда ишиги жок эч кандай. Азыр атеси келип калат. Бардык маалыматты алабыз. Каналда калып, лайктан басып, сыны кандай экен комментарийге жазып калтырыңыздар. Талайка, бул Кашкатай боюнча эми маалыматты бериң эми. Бул 1,5 жаш болду азыр, а? Былтыр апрелдеги кулунда. Былтыр апрелде туулган. Бул айгыр коюлганда туулган. Эрте жазда мен үйүмдө ошо Кеңеш ака барып тартып чыгардык эле, сүрөттөрүн коюп. Ошондо сатылып кетти деп айттыңар эле да? Анда сатылып кетти деп айтканда Өзбекстандан бир экөө чалып сатпагыла, анан кийин биз алабыз деп ошо менен алар кийин алдап кетти. Ошон боюнча жок болуп кетти, а? Ошо бойдон келбей койду. Анан биз бияктагылар сураганда сатылып кетти деп. Содан бууп койгон экен да? Ошентип бузулуп кеткен. Анан ошо бойдон сатылбай калып калды эле. Бу жайлоолоп келдиби же колдо эле болдубу? Бу колдо эле болду. Колдо талаада жүрдү, анан үйдө огороддо жүрдү. Ошондо колуңузда эле жүргөн болсо ден соолугуна баарына жооп берет экенсиз да? Ден соолугу жакшы, баары жакшы. Жеши, жемге үйрөнүп калган. Бунун кармаганга жооп. ата тарабына такалсак, Ата тарабы эми ошого Карабулакта ошо бир эле Кашкат бар, ошо Кашкаттын уругунан Кеңештин Кашкатынын баласы 5 кашка деп коёбаны. Ахилес деп. Ахилес дейби, ошонун баласы. Прямой баласы. Туура баласы. Мен Кеңештен бие алып, анан ошо биеден туулган тай. Анан эми сатам деп койдум эле жазда. Анан сатылбай калды. Жазда нары арык болчу. Анан кийин өзү ошо эме кылганда эле мен үкөм чыгарды эле Кеңеш. Чыгарганда эле кардалып чыкканда эле Өзбекстандан экөө үчөө чалып алабыз деп кийин алар алдап кетти. Чыкканда эле сатылды дедиңер. Ошо мага сатылды деп жазып кой, тай кетти деди. Мен жазып койдум. Ошон боюнча мына кече кабар бергениңерде сүрөтүнөн көрүп, бул сатылды эле го деп келип азыр сурап атам да. Ооба, ошо сатылды деп ошо бойдон кийин эме болуп калып кетти да, кийин кардалып чыкпады. Мынакей достор, Өзбекстандан мен алдым деп соданы бузуп койгон экен. Негизинен мына мүчөсү өтө зор экен. Азыр жемде эле жеп турат окшойт кичинеден, а? Азыр бул эми жемде эле жейт өзү, анан Пират кол бербейт. босоп калганда жеп калат. Мынакей Пират жем жеген жок. бакта жүрөт экен да бул, а? Азыр кармады. Бакка кой берген бир жума болуп калды, ушу бактын ичинде жүрөт. Зор жерде жүрөт экен да. Жүрөт, анан кийин колум босоп калса, ona балам кичине жем берип коет. Болбосо жебей калат. Булардын тарыхы боюнча бир кичине токтолуп кетпейсизби, бир 2 мүнөттүк? Эми тарыхын кандай тарыхын айтып? Тарыхын эми чоң аталарынан баштап. Булардын чоң аталарын ушу мен туулгандан бери эле ат эмип жүрөм. Анан кийин ушунун чоң аталары эми нерде Аласака деген бар, ошонун атынын балдары. Бул аттын ушу чоң аталары мен 84-85 жылдардан бери билем да мунучу. Эми ошолордон кел айткан аттын балдары да, ушу айылдагы эл деле билет муну. Булар чоң аталары ушу Карабулакта күлүк болуп жүргөн. Булардын биринчи булардын чоң аталары ошо күлүккө чабылып Нокен районунда элдин баары эле тааныйт. Ошол жерде Какубай деген аба бар эле, ошонун күлүгү чыгып ошо эң таги ошо Аласаканын караты. Андан ошонун балдары Какубай экенин кашкаты болгон. Ушундай кичинекей чырайлуу маңгыл кашка, төрт бутак,
кичинекей жамбасында калыбары ат эле. Анан какыбайка аны гүлүккө чагып көп машиналарды алды, аттарды алды, сорундарды алып кирип анан кийин ал путунан чолок болуп мынерде Арап маалеге саткан. Анан кийин сатканда мурунан өзүнүн жылкыларына айгыр коюп жүрүп анан ошо жанычтагы кашка туулган да. Маңгыл чекен. Маңгыл. Мунун чоң аталары да эми. Ооба. Кыскасы ошо жалаң эле ошо жакшы аттар чыгып келатат ушундан. Ооба. Азыр ошондо бул солдаттын шериги Ахиллестин баласы экен. Солдат менен Ахиллес бир короодо да Кеңешекеде, Ооба, экөө бир. Былтыр мен аны көк байгеге чыгып жүрдүм го. Ошо дагы ошо менен бир туулган. Бир туулган кулундар да ошолор. Булар эми мурун пайга өтө популярный болгон окшойт. Улак анча болгон эмес окшойт да. Ошо канчанчы 90-нчы жылдардан 2000-нчы жылдарга чейин мен өзүм деле гүлүк чагып жүрдүм. Мени тааныгандар билсе керек ошо жерде. Район боюнча жакшы эле чагып жүрдүм мен. Сорундарды кыргансыз. Тай. Түзүк эле алып жүрдүм тайларды. Каерде? Анан бул гүлүк чабуу кайсы жылдардан токтоп калды? Бул гүлүк чабуу 2000-нчы жылдарга барып токтоду да. 2000. Менде гүлүк бар эле 97-нчы жылы сатып элек, саткам. 15 миңге саткам. Малда пул күчтүү эле. 5 аттын пулуна саткам да мен 15 миңге саткам. 2000, жок 2000 эмес. 99-нчы жылы саттым. Гүлүгүңүз саткансыз ба? Саткам. 5 балалуу уйдун пулуна саткам. Анда пул күчтүү эле 15 миң. Ооба. Ошондо Какыбай менен бирге чагып жүргөн. Мен да пайга чагып аныкы бир өтүп кетет, меники бир өтүп кетип, ошентип чагып жүргөнбүз. Кыскасы ошого Гүлүктүн линиясы экен да. Гүлүктө анан кийин пайгелер азайып, пайга эч ким чаппай калганда улак башталып, кийин улакка чабылып кетти булар. Анан кийин пайга жок болуп калды. Пайга жок болгондон анан улакка өтүп кетти да эми. Өзү мен талайка ушул маңгылдардын уругундай тарыхын билген адамды издеп жүрөт элем да. Мындай кеңири отуруп, мындай чай ичип айтып бере турган тарыхы бар экен да. Сиз эми азыр 80-нчы жылдан биягын айтып атасыз да. Ал өзү тагытып ошо Бишкектен келип, ошентип эме болуп калган экен. Баягы гүлүккө адамы жок чабылган экен го алчы. Бу ошондо Мен угушум боюнча. Эме болгондо жантыра. Бу пайгага чабылып жүрүп анан мына эмеде кемтеринде мына эмеге эме апыртанга пайга болгон. Ошо жерде келе айтканда бала жыгылып калган да. Ат өзү келе бергенби? Ат өзү келип, анан кийин каерде эми мына биздин ушу Карабулакта алып барып жүрүп жүгөнүн сыпырат эле. Бош келе берет эле да. Ойноп келет эле. Жаман чырайлуу. Бир далат эле, постоянно. Жалаң бир далат. Машалла, мынакей. Ошол айтылуу Кашкараттын уругунан экен. Жакшы экен негизи. Айып жок. Турушу, жоондугу. Булардын өзү уругусундай орто ат болот да, чоң болбойт. Азыр эми талайка бунун атасы деле ушул жерде да Кеңешеке кошунаңыз эле. Ооба. Секен калган видеону ошол жака барып, кичине атасынан маалымат кылып, Кеңешекеге да жолугуп, бир сирет мындай толугураак кылып чыгарып коеюн ошол видеону эми узагыраак болсо деле. Атасын да кошуп, мындай. Эми кызыгат да. Атасы кандай экен деп баа сүрөт койгон менен иши жок. Азыр багууда турат да ал аттар менин билишим боюнча. Ошо солдат деле, Ахиллеси деле. Бунун акчасын канчага коесуз? Акчасын эми 160ка коем эми. 160 миң сом. Жазда 150 деп чыгардым эле. Анан ошо Өзбекстан. Кеңешеке, бу атыңызды тааныштырып коюң эми. Шунча неме болуп калды. Ошо көрүп жүргөн эле атты. Канча жыл болуп калды ошондо буга? 3 жаш болду августта. Августта 3 жаш болду. Жана кашка атыңыздан ушул калды дейм. Ушул солдат. Солдатта экөө бир жел, Дагы бири бар, делой. Үчөө калды да. Делой каякта? Аттарыңыз көп экен да. Билген экенсиз да, бу Кашкардын өмүрү кыска экен да, бир болсо. Булардын о буттарынан карасаң питке болот да. Gösteri versin. Yaxşı. Evet.
Suat tartılıp ketdi kıylele. Aba ne bastırdın, bastırıp atasın. Ha. Geçen berbe koydum. Bugün 2 saat tanışır koydum. Mat beni olayversin enеңizге. Nima bo'lar ekan bana? Buday jeyim deb enesga maka haligimda qilib tamam mı? Tak. Hazır qancha asy oldu bu? 3 asy oldu da. 3 asy. 3 asy oldu. Aygırga koyuldu. Aygırga koy aygırdan geldi da. Qancha erkek, qancha urgaç düştü? Qaysi taraplarga ketdi? 6 ta erkek 4 5 burgaç düştü da. 5 o düştü burgaç. Qaldı hazır satıla turganlardan? Yok, erkekleri satıp bitti mi? Urgaçlardan. Urgaçlar var da. Qancha var? Şu. 3'e. Şu var. Yemi satamda da var. Demek balığa alып kirip koydun deseniz? Allah koydu. Naka o'sha kengeshtege nakabız bo'ladi. O'sha janaqa burgöndiga ketgan at ушул акабыздын колунан кеткен ошолордун бу ошо канча жыл 2 жыл үйүр койгом дедиңиз баны? 2 yıl. 3 yıl жүрдүк. 3 жыл жүргөн ба? Бул ошо акыркы жүргөндөрүндөгү кулундарбы булар? Yok. Бар беле бул? Akır Şumayşa gettiler bir biröğünü alıp aldılar Allah. Ал ат 2 yıl. ушулар кулун убагында ат саткан экенсиз да? Şu cevabısında. Cevabısında satılır. Жанар. Şimdi o seyret. Saldat birinci olası, ikinci olası bu. Üçüncü olası o şu. Üçüncü ballardan albatlar bize. Şuna koydum olsa kenarda. Bunu aygırga pişsin de koydum ha. Pişsin de koydum. Кеңешке буну siz айттыңызбы же берки бир улактайм тарттым эле мындан 2 жыл болуп калды. Канча 1 миллион 200 миңге бербей койдум деген болсо керек эле ошондо. Каяктыктар сада кылды эле. Bunu Memegan. Akıl. Tanıysın da akıl. Şu Memegan Lex almıştırağız degen de. Ушул аткабы? Tak degenden men satpayım degen. Lex almıştırağız degen de koy satpayım da. Bunun балдарын канчадан сатып атасыз? Мында сыр болбосо элге жарыя кылып коелу. Aldı 140 gün oldu. Aldı 140 миңден эми бу таныштарга кете тургандар, а? 140 sattım aldım. Arkası kudalarıma verdim bilen. Бесплатный ham кетип аттыр да. Bunday ayağım geldi de. Жакшы, жакшы. Мына ушул ат, мына нак ошого чекирдин уругу, ошо Жаныш Балбандын кашка атынын линиясы да ушулар, а? Булар өзү көгү дагы көп да, көк түстөгүлөрү. Ана кара түс болуп кетет, а? Көгү мына бай чагылгандарчы, лупариктер. Алар берки линиядан да. Лупарик да ошо кашкардын баласы. Лупарик деле бу Жаныш Балбандын кашка атынын баласыбы? Ушулар күчтүү түшкөн экен, а? Лупарик ошо сиздин атыңыз, а? Ушулар бирби? Экөө бир. Өтө катуу чыккан экен го ушулар. Şunlar battı gettiler ama. Азыр бизде чаян жүрөт Урмат акада. Мындай жанына келсең сүзгөл алат экен бирок. Тимяктан арыңызды кичинеге көрүнүп калат. Жана ушинтип кара булакта жүрөбүз бүгүн. Анан ушул аттын баласын тарттык азыр жабагы. Кеңеш ака, сиз да номериңизди айтып койбойсузбу? Ошо ургач тайларыңызга сурагандарга болсо сатып кое бересиз да. Ооба. Анан багып отурасыз беле? Улакка жүгүрбөгөндөн аларыңыз. Талайга да сыра берсин. Талайга сата берет ургачын. Окей. Карайып кетип атат, э? Архилес. Карасаңыз үстүлөрү бул түркүдан дагы көбөйдү, карайган.
Kapkara bolup kalat eкен da sekin barıp. Kapkara mangı bolup kalat eкен da. Jana beňiz üýde emespi? Oşo bir beňiz bar eken go. El jaman bala aytken goşo beňizde. Talada da. Taladabı? Oşo beňizde hem bir görüp koyuş kerek. Ugabız. Nemenin atın neresi? Kıyaldın atın negesi. Talada. Benim tayımın nemesi de takası da bu. Biz uruk koyabız go. Uruk koyagandar kat jıgılıp kalat da bu videonu görse. Tagası, jengesi, hammasi dep. Men uşunda eken de. Bazardan alıp bagıp wagt ketire albasak. Aminte uruk koygandan küýbey atsak. Yaxşı. Şo dostlarımla kattal lekter kattal koğlar. Xudo kalasa mına ulak emi baştaladat. Sezonda göröbüz. Жуылар, балбан таныштырайын. Bismillahirrahmanirrahim çıkan balban. Ayna tar daldırmış. Tar. Biz çıkıldatımızlar ya maçlar üstüngleri. Hay. 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 Dayı. Oğlum kanak çeke. Takış. Eme hazır aydan çıkken. Assalamu alaikum cemaat. Az men mına polvanlar bildet olayın. Atın ki bukum. Nokenden Karavlak'tan 60 polvan mına hazır at gelip bir tay sormaz. Bir kolçağa koyaz 60 polvanlar. Atın ki. Nokenden attағы Nokenden Ahilles. Cengiz degen dosunun atı menen eken. Cemaat, ukkular, rahmat. Hazır 1 minut. Mınau hazır Rusiyadan kelgen tukuydunçu. Bepolsunun ayaşuğulu var gene. 60. Uşul 7 istedi jaş baldardan ulaka kızığı at çapkan bal eken. Uşul baldardın kızıkçılığı dağı varıp Mehmetsin bir ayıştan ulaka var çabuk geldi. Bir aylanıp kesin akalar ha. Bir aylanıp gel жерге taşlap beret çaba veresizler. Cengiz Torkop geldi. 60 balvan ömrün versin 60 balvan. Barakende. Ömrün versin 60 balvan. Nokenden küçük balvanlar gelgen eken sorunlu var. Ahilles! Ahilles! Cengiz Hacı'nın Ahilles degen at.